Саламатсыздарбы? Түркүн каналына кош келиптерсиз. Интернет айдыңында сүймөнчүлүк ээ болуп жаткан Корей хот-догунун үй шартында картошка менен жазуу тууралуу видеону назарыңыздарга салабыз. Алгач жарым келдек картошканы арчып, видеодогудай туурап, сууга бышыруу үчүн отко коебуз. Картошка бышкычакты калган керектелүүчү азыктарды даярдоого өтөлөт. Бизге 4 буручтук болгон моцарелла же сулугүнү сырын бирдей калыңдыкта бөлүп кесип алуу керек болот. Кийинки азык сосиска. Аны дагы бирдей узундукта экиге бөлүп кесебиз. Эми жыгачтан жасалган Корей, Кытай таякчасы үйдө бар болсо ошонун жардамы керек. Ал таякчага биринчи кесип алган сосисканы видеодогудай кылып, андан кийин сырды өткөрөбүз. Бул аралыкта картошка бышып калган болот. Аны чоңкур идишке салып, ага 1,5 аш кашык пармезан сырын майдасын, жарым чай кашык туз жана жарым чай кашык кара мурчту кошуп, картошка жолуу кезинде жакшы аралаштырып, андан кийин татымын байкап көрүңүз. Эми жакшы аралаштырылган картошканы бирдей көлөмдө 4кө бөлүп, ар бир бөлүктү видеодо көргөзүлгөндөй алаканга жайып, ортосуна сыр сосиска таякчасын салып, картошка менен жылчык калбагыдай кылып жакшы жашырабыз. Эми табакка салып, бирдей тегиз жана сулуу болуш үчүн экрандагыдай тоголоктойбуз. Ушул бойдон эле борсокту бышыргандай майга куурсаңыз болот. Же крахмалга оонатып, жакшылап жумуртка, андан кийин панировка нан күкүмдөрүнө оонатыңыз. Эгер панировка үчүн колдонулган нан күкүмдөрүн кайдан алам десеңиз, анын үй шартында жасалган видео биздин каналда бар. Ал видеонун жардамы менен өзүңүз эле жасап алсаңыз болот. Эми алдын ала ысытылган майга хот-дог солдаттарын бирдей жакшылап аралаштырып туруу менен бышырып алабыз. Эгер сыр картошкага жакшылап кымтылбаган болсо, кууруп жатканда эрип сыртка чыгышы мүмкүн. Мына ошентип Корей хот-догун үй шартында өзүбүз эле жасап алсак болот. Тамагыңыз таттуу болсун.